قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Үйдө жүргөндө эжелерибиз, жеңелерибиз халатчан жүрүшөт. Халаттын этеги тизден ылдыйраак түшөт. Бирок бутту толук жаппайт. Ошол халат менен алар намаз окуп алышат. Ушундай узундукта халат менен намаз окуй беришсе болобу? Негизинен баягы эркекпи, аялбы намаз окуганда баягы шариатта талап кылынган аврат жерлерин кенен көйнөк менен жаап окуш керек. Бул аябай жакшы. Мустахаб болуп саналат. Анан бирок да эгерде аврат жерлерин толугу менен жаап, бирок тарыраак көйнөктөр менен жаап алган болсо намаз өтө берет, бирок макрух болуп саналат. Ошол сыяктуу эле кийип жүргөн халаттары эгерде кичине тарыраак болуп, болсо тизден ылдый болуп, толук бутуна чейин жетпей алган болсо, бирок да носкилер бар, денесин көрсөтпөй турган болсо намаз өтөт. Бирок эң жакшысы узун кийип окуган жакшы. Wallahu alam. Анан айрыкча биздин Кыргызстанда билесиңер, көп эле жерде үйдө махрам эмес болгон эркектер болуп калат. Ошолордун арасында жүргөн дагы динди түшүнгөн эже карындаштарыбыз өздөрүнүн денесин толук жаап, узун көйнөк, кенен көйнөктөр кийип жүрүш керек. Анткени үйдө махрам эмес болгон эркектер болуп калат. Анан алардын көзүнө авратты көрсөтүп учурабаш керек. Аллаху алам. Экинчи суроо: мечитке жамаатка кечигип калган кишилер кайра экинчи жамаат түзүп намаз окуулары дурусбу? Кээ бир бурадарлар экинчи жамаат түзүү жакшы эмес, ар бириңер өзүнчө окугула дешкендерин угуп келебиз. Бул маселеде алымдардын арасында эки ой пикир бар. Ошол эле азыркы биздин заманда чоң ахли сүннат алымдарында ортосунда чоң эки пикир бар. Бирок да бир маселени билип алыш керек. Бул экинчи жамаат болбойбу деген, бул кайсысы жакшыраак эмес, бул макрухпу же макрух эмеспи, ушунда гана талаш да. Бул жерде баягы намазың такыр эле туура эмес болуп калат, намазы кабыл болбойт деген сөз болгон жок бул жерде. Ушу макрух болбойбу же болуп калабы, ошол жөнүндө. Же болсо эки жамаат кылган, экинчи жамаат кылса ошондо соопко жетеби, жетпеби, ушул тууралуу болуп атат. Анан Аллаху алам. Бул ичинде булардын эки тараптын далилдерин айтыш үчүн көбүрөөк убакыт кетип калат. Мүмкүн дагы бир башка убактарда, башка сабактарда айтканга аракет кыларбыз. Бирок да Аллаху алам. Ошо Ибн Баз рахимахуллах ой боюнча жана башка адамдардын ой боюнча экинчи жамаат кылган боло берет деп айтышат. Анткени бул жамаат, албетте биринчи жамаат жакшы, экинчи жамаат ал деле жамаат болуп салат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп бүткөндөн кийин ошо бир адам кечигип калганда, ошо кийинки турган адамга, ошо кечигип калган адамга ким ал менен кошулуп окуп садака кылат деп жана намаз окуп бүткөн кишилерге айткандан, анан бирөөтөр ошолордун чогуу намаз окушат. Ошол себептен азымдар болот деп айтышат. Аллаху алам. Ана эгерде кимде ким экинчи ойду кармаган болсо, өзүнүн ою бул маселеде чоң талашка айландырбаш керек. Аллаху алам. Үчүнчү суроо: биз аптасына бир жолу жолугушуп Дилмурат устаздын 4 эреже деген сабагынан угабыз. Сабактарынын бирөөсүндө шафаат тууралуу баяндады. Суроо: шафаатты пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассаламдан сырткары дагы кимдер кылат? Кимдер шафаат кылуу акысына ээ болушат? Албетте бул шафаат маселеси бул биздин ислам динибизде Кур'ан сүннөттө келген чоң маселелерден бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху тышкары башка жаратылган адамдар, периштелер дагы шафаат кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө тийишер шафааттары бар, өзү эле кылат, андан башка эч кимсе кыла албайт. Жана ошондой эле периштелерге жана башка пайгамбарларга дагы жана таква, жакшы, солих адамдар үчүн дагы Аллах субханаллах шафаатка уруксат берген. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Муслимдеги хадисте Аби Саид аль-Худри деген сахабадан келген хадис бар. Ошондо ошо шафаат тууралуу келген узун хадис. Ошондо ошо момундар шафаат кылат деп айтып келип, анан акырында Аллах субханаллаху таала мындай деп айтат: периштелер шафаат кылып бүтүштү, пайгамбарлар шафаат кылып бүтүштү, момундар шафаат кылып бүтүштү. Эми
бир гана ошо өзүн айтып атат Аллах субхана таала. Ырайымдуулардын ырайымдуусу болгон Аллах субхана тааланын шафааты гана калды деп туруп, ана Аллах субхана таала өзүнүн колу менен ошо тозокто жаткан тавхидти карманып күнөө кылып, ошо күнөөсү аркылуу тозокко чөп акылы болуп калган адамдарды бир ууш тутап чыгарып туруп, Аллах субхана таала кудуреттүү да аябай чоң. Көптөгөн адамдар ошондой баардык тавхидке жүдө жүргөн момундар чыгарып туруп, анан немеден уштап туруп тозоктон чыгарат. Анан ошол тозокто мусулмандардан эч ким калбайт. Мына ушул хадис, мына буга окшогон башка хадистер бар. Ошолордун бири мисалы жаш балдары өтүп кеткен мусулман адамдардын жаш балдарына шафаат кылат. Бул Муслимде жана Насаиде келген хадистеринде шафаат кылышат. Анан бул шафаат темасы мындан да тереңирээк, ким кызык окуган болсо, ошого байланыштуу хадистер бар. Муну окуп издеп таап алса болот. Аллаху алам. Андан кийинки суроо: жумушум соода сатыкка байланыштуу бир киши менен орун талаша кеткенбиз. Документтер боюнча ал жер меники. Анан алар мени каргап-шилеп жаман сөз айтышууда. Алардын каргышы мага тиеби? Каргыштан сактануу үчүн эмне кылуу керек? Кайсы дуаларды окуу зарыл? Эгерде чын эле ошо жерге ээлик кылсаңар, ошо документ талдуу түрдө жана ошондой эле акыйкатта дагы ошо силер жериңер өзүңөргө таандык болгон болсо, башка бирөөлөрдүн каршы чыгышы, анткени эми бул жашоодо боло берет да ушундай талаштар, жер талаш, акча талаш же башка бир нерседен талаш, ызычуулар, уруш талаштар боло берет. Анан муну кимде ким өзүнүн баягы өзүнүн акысы экенин, өзүнүн мүлкү экенин билип, ошону документ тууралуу жана ошондой эле шарият тууралуу дагы акыйкатта дагы өзүнүн анык экенин билген болсо, өзүнүн толугу менен акысы бар. Жана ага кимде ким каршы келип, аларга ал кишиге каршы сүйлөп, каргыш айтып сүйлөгөн болсо, ага көңүл бурбай эле койсун. Анткени андай адамдардын иншалла каргыштары өтпөйт. Анткени өздөрү бар зулумдук менен бир нерсени талашып алып турган каргыш кылганда Аллах субхана андай нерсени кабыл кылбайт. Анан эми каргышка ошондо туура эмес сөздөргө арналган атайын дуаларды билбейт экенмин, мен билбейм мындай нерсени. Бирок эми Аллах субхана таалага жалпы эле дуа кылып, бирөөнүн зулумдугунан, ушундай жаман сөздөрдөн, көрө албас көздөрдөн, кекчилдиктен, жаман ой пикирлерден сакта деп дуа кылып айтып жүрсөңөр болот. Аллаху алам. Андан кийинки дагы бир суроолор бар экен бияқта азыр. Андан кийин суроо: тамак түнкүсүн ачык калган болсо, бисмилла деп жабылбай, ал тамакты эмне кылыш керек? Албетте бул түнкүсүн жатар алдында ошо тамактарды жаап коюу, идиштерди, бош идиштерди бош болсо деле жаап коюу, же болсо жаппаса бош идиштерди көмкөрүп коюу. Бул бекем сүннөттөргө кирет. Бул адам үчүн пайдалуу эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан осуяттар. Бул жөнүндө да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари, Муслимде келген хадистерде айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо идиш аяңарды жапкыла, жанагы суусундук куюлуучу идиштердин оозун бекиткиле, эшигиңерди жапкыла, жаш балдарды эшикке чыгарбагыла деп осуят кылып кеткен. Муслимдин риваятында болсо, чырактарды өчүргүлө деп айтып кеткен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осуяты. Анан ушундай иштердин мисалы тамак аштын жабуунун бир хикматы ошо Муслимдин риваятында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ошо бир жылда бир түн бар дейт. Ошол түндө бир Аллах субхана таала ошо кудурети менен баягы буйругу менен бир оору түшөт экен. Ошол оору ошол тамактарга түшүп калган болсо, ошол адамга зыян болуп калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Жана ошондой эле ошо Муслимдин Бухари риваятында жанагы чырактарды өчүрүп жатыш керек, шам болобу, чырак болобу өчүрүп жатыш керек деген себеби. Анткени
билебиз бала адамдын үйүнө жана чычкандар аралап жүрөт. Ана ошо пайгамбар салам айткан ошондо хадисте, ошондо чычкандар балким ошол адамдын үйүн, ошо үй бүлөсүн ошо өрттөп ийгенге себеп болуп калышы ыктымал. Эмнеге? Анткени ошо чырак шамга байланган жипти, ошо чырак шам илинип турган жипти кыркып коебу же тартып кетеби же нары жылдырып кетеби, ошо жерден кулап кетип үйгө өрт түшкөн болсо, ол өрттөнүп ичиндеги баардыгы зыян тартат. Мына ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай осуяттарын айткан. Ошону биз аткарып жүрүшүбүз керек. Тамак ашты жаап турушубуз керек. Анан ошол эле Муслимдин бир риваятына келет, эгерде жапканга эчтеке таппай калсаңар, ошо бисмиллахны айтып, бир чыбык болсо дагы, же кайсы нерсе болсо дагы таштап коюш керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анткени ошондой бисмилла деп айтылган үйгө идиш аягы жабылган, эшиктери жабылган, жана суусундук куюлуу идиштердин оозу бекилген үйлөргө шайтан кирип, аларды ача албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип кеткен. Мына ушул осуяттарды биз албетте жашообузда күнүмдө үйрөнүп, башкаларга жеткирип, сактанып жүрүшүбүз керек. Эми мунун баягы эгерде тамак жабылбай калса өкүмү кандай болот дегенде, ушул жогоруда айтылган хадистердин өкүмүндө Ибн Хажар рахимахуллах ушул хадистердин шархында башка алымдар сөзүн алып келип, ушул хадистерде келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктары, айткан осуяттар бул жана мустахаб катары келген деп айткан экен. Ошо алымдар ушундай түшүнүшүптүр, бул мустахаб катары, бекем сүннөт катары, бул важип катары айтылган эмес деп. Ана важип деп кийинки келген алымда кээ бирөөсү айткан экен, бирок да аллаху алам, биз эми түшүнгөндө дагы, динди түшүнгөндө дагы мурунку алымдардын ою менен түшүнүшүбүз керек. Ошол себептен мустахаб болуп саналат. Демек мустахаб болгондон кийин тамак кышыгыл бузулуп кетпеген болсо, бисмилла деп жей берсе болот. Аллаху алам. Андан кийинки суроо: Аллахтын буйругу менен мен Курандын 30 жана 29 параларын жаттадым. Эми мен жаттагандарымды экзамен түрүндө бирөөгө тапшырышым керекпи, же эч кимге жаттай берсем болобу? Албетте бул Куранды жаттоо аябай жакшы иштердин бири. Аллах субхана таала ушу буйтаганыбызды ушул иште бекем кылып, андан ары уламтусуна ийгилик берсин. Анан эң жакшысы бул Куранды албетте жаттаганда бирөө менен жаттаган жакшы. Анткени канча жакшы окуса деле туура эмес, кээ бир аяттарды жаттап алып, туура эмес сөздөрдү алмаштырып алышы ыктымал. Ошол себептен менин айтарым, насихатым, ошол жаттаган нерселерди бир жакшы Куранды жакшы окуган, так окуган кишини таап, ошол жаттаган нерселердин бир сыйра өткөрүп берип, андан кийин ошол адам менен сүйлөшүп алып, ошол жаттаган нерсесин улам жаттаган сайын удуркусун утуру тапшырып турганы бул өзүнө эле жакшы, жана так дагы туура дагы жаттайт. Аллаху алам. Андан кийинки суроо: Саид бин Али бин Вахид Ал-Кахтани жазган Мусулман коргону деген китептеги дуаларды окуса болобу? Айрыкча эртели кеч айтылчу зикирлер деген жерин. Жана ошол эле автордун дуалары деген китеби бар. Ал жерде жалаң дуалар жазылган. Эгер бул китепти окуганга болбосо, кайсы зикир жана кайсы дуа китеп окуса болот? Мен билишимче бул азыркы замандагы кыскача жакшы жазылган китептердин, жакшы китептердин бири ушул. Анан бул муаллифтин мындай мен жеке тааныбайм, бирок бизде таралып жүрөт. Албетте ошол ичинде жазган дуаларды бул колунан келишинче далилдер менен, каяктан алган булактары менен баарын эскерип жазып кеткен. Ошо мен жана Мусулман коргону жөнүндө айтып атам. Анан бери дуалар деген китебин билбейт экенмин. Аны окуган эмес, биринчи жолу угуп атам. Коргонуп кеткен. Анан анын ичинде аябай жакшы көп дуалар бар. Ошол пайгамбар саллаллаху хадистерине тастыкталган көп дуалар бар. Манан арасында мисалы далил жактан, хадис жактан талаштуу болгон маселелери бар. Мисалы жана эртең менен кечинде окулуучу дуаларга байланыштуу хадистер, же болбосо башка дуаларга байланыштуу. Мисалы кээ бир адамдар туура десе, кээ бирөөсү туура эмес деген хадистер бар. Анан бул эми бул хадистин мисалы кээ бир хадистер бул жана иштихадка дагы байланыштуу болот да. Мисалы хадистер мында жалпы айтканда баардык алымдар туура деген хадистердин топтому бар. Баардык алымдар туура эмес, жалган хадис деген топтор бар. Ошо алсыз деген хадис топтому бар. Анан кээ бир хадистер бар.
талаш тартыштын ортосунда кээ биреси даифси, кээ биреси сахих депчи, туура, кээ биреси туура эмес деп айткан хадистер. Ошондой хадистер бар. Ошондо талаш тартыштуу. Анан такыр эле жалган ошо такыр эле алсыз болгон хадистин барбы, жокпу мен билбейм, анткени бул китептин баарын окуп өкүм бергидей болгон жокмун, ошол себептен айта албайм. Бирок жана эртең менен кечке байланыштуу болгон зикирлерде ошонун талаштуу болгон хадистер бар. Анан муну дагы азыр бул жерде айта албайм толугу менен кайсынысы деп, анткени мен деле кээ биресин угуп жүрөм, бирок аныктап ушул кайсынысы туура болду, кайсынысы туура эмес болду деп аныктап изилдеп көрө элеким. Аллаху алам, эми аракет кылып көрөйүн. Ошондой таап калган болсом, анан ошондо айтканга же болбосо баягы ичиндеги анык болгон талаштууларын таштап, анык болгонун кийинки сабакка иншалла даярданга аракет кылайын. Үлгүрүп калсак айтып беребиз. Аллаху алам. Мына ушул суроолор экен. Сабагыбыз аягына чыкты. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.